Yumuşak oldu. Жануар. Да, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр. Мына Базар Коргон, Карача айылында Адыл акенин үйүнө келдим. Буюрса мына эки ат бар экен, Адыл аке. Эки ат. Бул кандай аттар чыгат ака? Башында кыскача айтыңчы. Бул дыйкандын эле аты, ушу колдон алынган, күздө чабам, ойнойм деп алган. Чабап ойнодук, эми аз-маз акча керек болуп, сатышка туура келип атат. Бул биринчиси, экинчиси кандай ат? Экинчиси Тайбастын ээси Нургаз акенин кара аты болгон экен. Канатка сатылган, ошо кара аттын балдарынан бар. Буюрса мына эки жазга жаңасы. Эки ат. Буюрса улактары жакшы деп келген аттар. Жакшы, улактары жакшы. Могу чабып жүргөн ат Кашкар. Өзүм чапырып жүрдүм, көрүп жүрдүм. Анда ушул биринчи күрөң Кашкадан баштайлы. Бул жашы канча ака? Жазга көкжеси 3 жаш. Демек 6 жаш болот, 6 жаш болот. Ат арык. Бул бери чабып жүрөбүз ат. Результаттары кандай улакта ака? Жакшы эле жарап атат, Жакшы, эми али улак чоң сорунга тиштеп бере турган палван чапкан жок, өзүбүздүн айылда эле чабып жүрүшөт балдар. Ден соолугу, колу буту тазабы? Ден соолугу жакшы, ошо алдыңкы бутунда оң тарабында кичине билинер-билинбес ишиги бар. Бериш болуп катып калган, ушу мурунтан бар экен эле алчы. Мага келгенде оор болчу, ал эч билет этпейт. Видеодо деле көрүнсө керек. Жакшы, мына азыр жанына барып деле көрсөтөбүз. Бул үйүрү барбы ака? Үйүргө коюлган эмес экен. Колдо эле жүргөн? Колдо эле жүргөн уга. Бою канча чыгат ака? Бою 1.55 чыгат. 1.55. 1.55 чыгат. Мына ушул биринчи ат, туугандар. Кыскача эле чыгарабыз. Анан аларман улакка салып көрүп алса болот, Ооба, улакка салып көрсүн, чабып көрүп алат. Жакын арада улак барбы бул Базар Коргондо? Эми бизде Карача айылында суббота, воскресенье күндөрү тынбай эле улак болуп атат, кичинерээк улак болот. Эми чоңураак улак десе, алып барып берем, салып көрсө болот. Мына. Буюрса айткан жериңерге апарат. Анан акчасы деле жеңил. Буюрса эки аттын баларын жеңил, эл көтөрүлө турган эле коем дедиңиз да. Бунун баасыны канча дейсиз? 200 миң сом дейбиз. 200 миң. Эми кеми да болот, Кеми болот, түшүп. Мына. Ушундай токточу досум. Аттын кабагы мына. Бул эми кыргыз эле жылкыда. Кыргыз жылкы. Түбү кайсыл жердики бу? Арсанбаптыкы. Мына Базар Антта туулуп чоңойгон ат бу. Базар Коргондун эле жылкысы экен анда. Көкүрөгү. Анан шишик мына ушул жерде экен, Ошол бутунда кичине шишик бар, байда бериш болуп катып калган. Ооба. Бай шишик билинбейт экен, бирок катуу экен. Сөөктөй эле катуу экен. Арт жагы казыктары өзү негизи формасы эле көчтү экен аттан. Көчмөр жылкы экен. Бастырчы. Жанагы буттары палван экен, Россия аттарга окшош. Бирок мына кыргыз жылкы түбү Арсанбаптык экен. Баасыны 200 миң дедиңиз, Баасы 200 миң. Таза кыргыз жылкы жан. Неме Арсанбапта туулуп чоңойгон жылкы бу. Элдер мен колумдан баккан баладан алдым. Мына кол бала баккан баладан алдыңыз. Бала баккан баладан алдым. Ат жоош эле экен, Ат жоош, колго жоош. Жаман адат болсо айтың, жанагындай теип тиштей турган болсо. Жок, кандай адаты жок. Жакшы. Мына буга чейин деле бул акебиздин үйүнөн бир чыгарыш кылганбыз. Өспүрүмдөрдү чыгарганса. Аларды саткансызбы? Алар сатылып кетти, чыккандан эле сатылды. Жакшы, саудаңызды берсин. Бул биринчи атыбыз. Азыр Тайбастын ээси Нургаз акеден келген. Ошонун үйүрүнөн чыккан бир ат чыгат экен, даярданып турабыз. Ошол жактан бир кой берип коелу буну. Андан кийинки атка өтөбүз, туугандар. Охо. Оздору жеңил, жумшак болот. Жануар.
Қой берші. Ордынан оборот өте жақсы екен аты. Мынау ушул ат болды туғандар. Басы жеңіл шықты. Бұйырса, келіп, эми есі айтты ғой, улағы тамайды. Тауып көріп, алы өресті. Базар Қорғонда, Қараша айында тұрады. Туғандар, шу Нұрғазы Қасиев ака өзден үйірінен шыққан екен мынау шу. Азыр Адыл әкенің қолында. Бұйырса сатуда. Эме Нұрғазы әке күшті аттарды қармап келген. Тайбастағы ошоның қолында жүріп өлді. Анда бұның малыматы қандай болады? Адыл әке. Бұның малыматын ошо Нургаз экенин караты болгон экен, ошо караттын баласы деп далилдери менен сураштырып алдым. Аларман келсе далилдери менен далилдеп берем. Саткан адамдар менен, чоңойткон адамдар менен баары менен сүйлөшүп, качан туулган, каерде туулгандарынан бери сурап тактадым. Элени таапчы. Караттын баласы экен, кулакка жакшы жараган экен о карат. Базарга кирип калды эле. Айылына деле айтпай эле ушу базарга алып келген экен. Ушу базарга келген жеринен эле чет баса калып алып койдук ушу атты. Мына. Ошо жөндүрак келди, жөндүрак эле чыгарабыз муну деле. Пайда чыкса бересиз. Пайда чыкса беребиз. Өзү негизи базарда деле пайда берем сизге. Базарда деле сура сатылбайт деп алып чыгып келе бердим базарданчы. Мына. Ал эле сразу алып чыгып жүктөп койгон эле. Буйруса биздин көрөрмандар бунун тарыхындагы жазышса керек. Бул кантип кайсыл жакка сатылганы бүт эле азыр историясы чыгып атат да. Бул жашы канча экен? Жашы жазга жаңасы Кудай кааласа. Азыр 3 жаш. Азыр 3 жаш. Мына. Демек 3 жаш болсо бул эч нерсе көрө элек болсо керек анда. Эми көргөзүп чалып көрүшүптүр. Кириши, барышы жакшы дешти. Мен өзүм салып көргөдүм. Мына. Демек сизге келген маалыматы менен бул улакка жакшы эле барат. Улакка жакшы дейт. Баары 3 жаш экен туугандар. Азыр бир сыйра тегелетип дагы көрсөтөйүн буту колун. Алдынан, артынан. Таныган билгендер дагы жазып калтырыңыздар. Кабагы туугандар. Бу көкүрөгү, буттары таза экен. Таза. Ушул жерден нары бастырылачы, артынан дагы чаткаяктары да жакшы экен аттын. Адыл ака, бунун баасынды кандай коесуз? Жантөре бунун баасын 220 миң деп чыгарабыз. 220 миң. 220 миң. Жакшы. Содаңызды берсин Адыл ака. Буйруса эми биздин көрөрмандар бар, кимге жаккан болсо дагы да чалып маалыматыны толуктап сурайсыздар. Адыл ака телефон номерди да ооз-эки айтып коңчу. 771 01 12 58. WhatsApp бар буйруса? WhatsApp бар. Досум ушул жерден жогорго карап бир кой берип койбойсуңбу? Чукатта коелу. Анан ошол менен жыйынтыктайбыз достор. Ana. Oroqlar yangi. Жақсы екен. Достар, лайктан басабыз, каналга катталабыз. Таныган билгендер болсо аттар жөнүндө маалымат калтырабыз. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.